мына ошо жасалма интеллекттин шартында мектеп кандай болот, окуучу, болочок мугалим кандай болот деген ушул маселени мына азыр уже ушул жөнүндө дүйнөдө абдан кызуу талкуу жүрүп атыптыр. Жакында эле Билимдүү Кыргызстан деген биякта чоң кыймылда кыймыл бар. Ошол кыймылдын бир жакшы соңку жыйынында сүйлөгөн сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мына ушул темага кайрылып өзүнчө мындай деп айтып кетти да. Бара бара билим берүү процессинде мугалимдин ролу дагы өзгөрүп атат деди. Балдар мына оройки жасалма интеллекттин жардамы менен балдар көбүрөөк өз алдынча окуп, мугалимдин ролу кайсы бир деңгээлде мындай багыт берген гана роль болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз окуу процессин, окуу китептерин жана башкалардын баардыгын мына ушул жагына трансформация кылуунун мындай ийкемдүү, анан сапаттуу жолун карашыбыз керек деп айтып кетти. Бул жагынан мүмкүн мисалы үчүн Кыргызстанда караганда Европанын өлкөлөрүндө ошол жасалма интеллект окуу процессине кандай таасир тийгизип аткандыгын жакшы мисалдарын кандай билесиз? Мен буга негизи өзүм айтидеги кызматкер катары эле жооп берейинчи, информатика. Анткени азыркы учурда мындай, негизи ар бир мамлекеттин, ар бир калктын бир өзүнүн бир мүнөздөрү бар да. Европадагы калк мындай жаңы инновация чыкканда аябагандай критикалык кабыл алышат. Эң биринчичи уре деп чуркап кетпейт. Ошол жагы бар да. Шашпай карап көрүп, чын эле келатабы, чын эле жасалма интеллект ошончолук канчалык күчтүү болуп атат, эксперименттерди көрөлү, канчалык жыйынтык чыгарат экен көрөлү. Ошо айтиде деле ошону деле аралаштырып, же болбосо жанагы билим тармагында деле мисалы мага рефератты, анан илим кеңектерин жазып берди деп сүйүнүп атпайбы? Анан бирок ошол жасалма интеллект деле ошол интернеттеги чын эле онлайн коюлуп уруксат берилген, же болбосо кайсы бир деңгээлде ачык турган эле материалдарды эле алып эле анан ошону кошуп эле жазып берип атат да эмгекчи. Эгер чындап айтканда патент анан ар бир өзүнүн баягы окумуштуулардын ар бир жазып аткан автор өзүнүн баягы авторлук укугун коргойм деп жаап койсо, жасалма интеллектте деле ала турган, кире турган маалымат деле анчалык жогорку сапатта болобу? Бул өзүнчө чоң маселе. Анан педагогикалык тармакта бул ушунчалык агым болгондуктан көп учурда баягы мен буга чейинки маалыматым боюнча мындай чектөөлөр бар. Керек болсо азыр баягы чектөөлөр бар, ошол баягы жасалма интеллект балдарга жардам бериш керек, бирок ошолордун эмгегин жазып бербеши керек. Ал эми айтидеги адамдын оюндагы катары айтышы боюнча азыр көрүп атасыздар, ар кандай нерселер айтып атат, көп кесиптер жоголуп кетип атат депчи. Бул азырынча керек болсо хайп деп дагы бааланып атат да. Буга азырынча ооба жаңылык, жаңы тепкич, аны баарыбыз моюнга алабыз. Кийинки революция болушу толук ыктымал, чын эле кирип атат, аны моюнга алабыз. Бирок биз каалагандай оптималдуу өнүккөн эмес азырынча. Бул башкы эле баскычтары. Анан ошон үчүн бул жөнүндө бүтүм чыгаруу азырынча эртерээк кылат. Мүмкүн болсо ошо көчө айтишниктердин форумунда ошо Турат Алыбаев агай кыргыз тилиндеги айтиге кызыккан жаштардын сонун чогулушун өткөрдү. Мына ошол жердеги алдыңкы биздин жанагы М-банк, Мегакомдогу иштеген мыкты программист кыздардын, жигиттердин сөздөрүн уктук. Мына ошондо деле алар дагы эксперт, алар дагы айтышты, ошо мүмкүн ушуга бир 5 жылдан кийин дагы бул жөнүндө сүйлөшөлү, ага чейин өнүгүүнү кана карап туралы депчи. Мына чат GPT дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө тарады, анын ичинде Кыргызстанда дагы керек болсо окуучулар, студенттер аны колдонуп атканын жакшы билесиздер. Мына Google'дун жасалма интеллекти келди. Аны мисалы үчүн Америка менен Англияда 18 чыкка электер үчүн өзүнчө чектөө киргизип койду да. Себеби алар окуу программасын, тапшырмаларды аткарганда ал жактан баягы даяр эле нерселерди көчүрүп албасын депчи. Анан кийин мисалы үчүн ошол чат GPT'ни Германиянын мектептеринде, окуу жайларында колдонууну мындай эреже тартиби кандай ал жерде? Менин оюмча эреже тартибин систематикалык түрдө бул баары киргизиш керек. Мындай да, илимдеги негизи эле азыркы акыркы 50 жылда ушунчалык тездик менен киргендиктен мамлекеттин деңгээлинде деле кандай техникалык өнүгүү болбосун, ошого закон, ошого эрежени чыгарып үлгүрө албай атышат. Бүгүн чыгарсаңыз эскирип калып атат. Ушунчалык болуп атат да. Анан экинчиден негизи бул жасалма интеллект мурун баягы кыска кичирээк формасында дайыма болуп келген.
бул бүгүн эле туруп алып эле бүгүн эле өзгөрүп калган эмес. Буга деген майда программалар бар да, ошолор дайыма эле өзүнүн бир жакшыртуу бир алгоритмдери дайыма иштеп келген. Муну азыр баягы масштабтуу түрдө пайдаланып, муну чындап баягы чоңураак жаңылык кылып, чоңураак кылып чыгарып атат. Бирок чат GPTге окшогон майда программалар буга чейин эле болуп келген, дагы ушуга кошулуп атат. Ажыда биз практика жүзүндөчү ошол жасалма интеллекттин билим берүүдөгү тийгизген оң таасирин же терс таасирин мындай бөлүп анан мындай жакшылап аныктап карашыбыз керек да. Анан муну мисалы үчүн 1-2 мектептин мисалында же 1-2 өлкөнүн мисалында деле бул мисалы үчүн туура жолду көрсөтпөшү мүмкүн. Себеби буга көп жылдап анан кийин ар тараптуу изилдөөлөр жүрүшү керек. Анан ошол изилдөөлөрдүн натыйжасында анан чечимдер кабыл алынышы керек да. Бирок ошон үчүн баары бир ошону сиз деле сурайын деп атам да. Германиянын мектептеринде практика кандай, мисалы үчүн азыр ошол жерлерде тиги смартфонду каалагандай колдоно бер деп жанагындай интернетте программаларга эч кандай чектөө жок эле колдонобу, кандай? Жок, мындай да, класска киргенден кийинки мен учурда педагог болуп иштебейм, ошондуктан баягы так жакшы жооп бергенге аракет кылыш үчүн мындай азыркы көргөнүмдү айтып берейин. Чындыгында баягы чектөөлөрдө сабак учурундагы мультимедианы канчалык колдонуунун ар бир мектептин, ар бир университеттин өзүнүн эрежелери бар. Ошого жараша да бул дагы мындай баягы университеттердин санын билем, 420дан ашык университеттер, алар өздөрүнүн ар бир адам өздөрүнүн ошо чектөөлөрүн коюп атат, ар бир университетчи. Анан эле ошол учурда дагы мультимедианы пайдалануу менен бирок өзүбүздүн акыл эмгегибизди пайдалануу менен кандай жыйынтык чыгарып атабыз, бул дагы аябай чоң темалардын бири. Мисалы мен экзамен, бирок бул 8 жыл мурунку окуяларды айтып атам мен сизге. Кээ бир экзамендерде баардыгын пайдаланганга уруксат берчү. Бул профессордон да көз каранды болуп атат да. Баардыгын пайдаланганга баягы уруксат берчү. Анткени бүгүнкү күндө айтат да, эч ким ушул жалгыз аралда туруп алып эле ушул экзамендин баарын жазбайт. Баары бир биз китебибиз болот, смартфонубуз болот, бир нерсе болот. Ошол берилген маалыматты пайдаланып, ушул берилген азыркы мына сиздин алдыңызда турган маселени чечүүгө үйрөтүү керек депчи, билимди ошондой кылып пайдалануу. Ушунчалык маалымат көп, ошону пайдаланып туруп анан өзүмдүн проблемамды кантип чечем же ушул маселени кантип чечем деген нерсе орун алып атат. Жакшы, мына Кубат Айзада азыркы жасалма интеллект жөнүндө айттыңыздар. Гүлсара дүйнөлүк тенденциянын бир чоң жыйынына катышып байкап келип, ошо корутундусу эмне болуп атат? Демек, ошол жактагы азыркы эң тренд чоң маселе бул азыркы жаштарды, окуучу студенттерди өз алдынча билим алууга багыт берүү деп атат да, өз алдынча билим алууга. Эми жасалма интеллектке бир жагы сүйүнсөк, ыраазы болсок, бир жагы бир аз ойлоно турган жактары дагы бар да, анынчы. Ошентсе деле бул баягы необратимый процесс дейт да, кайтарылгыс. Бул процесс жана Айзада айтып атат, бул башталыш гана этап. Мындан ары дагы өнүгө берет деп. Анда мындай суроо пайда болот да, эмне кылуу керек? Эмне кылыш керек? Адамзат кандай кылганда баягы Айтматов атабыз айткандай адамдыгын сактап калат дегенге, мына ушул жанагы эксперименталдык иштердин натыйжасында өзүбүзчө бир өзүбүз дагы ой жүгүртүп корутунду чыгарсак эгер, мындай дегенде жасалма интеллект мындан дагы бир нече эсе өнүксө дагы, IT-технология канчалык өнүксө дагы алар оперативдүү башкаруу, информацияны алуу, жайылтуу, башка иштерге өтө сонун жардамы тиет. Бирок аларда бир кемчилик түбөлүккө калат. Ал кайсы дегенде аларда жан дүйнө жок. Аларда мээрим жок. Алар эч качан жандуу педагогду, жандуу ата-энени, рух дүйнөнү алмаштыра албайт дегендей да. Эми ага биз эмне менен жооп бере алабыз дегенде, Айзада бир аз чекесин айтып кетти. Муну мен көп жылдардан бери экспериментте айтып ушу китептеримде жазып жүрөм. Мынандай деген сөз. Муну менен мен Кыргызстанга, анан мына чет өлкөлөргө чыкканымда, конференция, симпозиумдарда айтып атамын. Аламдашууга адамдашуу менен жооп берели.
блок коюлу, баягы волейболдо барго блок коюу деген. Ааламдашууга, IT технологиянын өнүгүүсүнө адамдашуу менен каршы чыкпайлы, жооп берели. Ал эми адамдашуу менен жооп берели деген сөздүн ичинде эмне жатат дегенде, адамдын ички потенциалын өстүрөлү. Адамдын ички жөндөмүнү, интеллектини, жан дүйнөсүн өстүрөлү. Ошондо гана биз мына ушул глобалдык процесске адам туруштук бере ала турган. Сиз жана айтып кеткен стресс устойчивый деген, стресске туруктуу боло ала турган, жаңыланууга, тез темп менен кетип жаткан өзгөрүүлөргө ыкчам ылайыкташып, ошолор менен гармониялуу түрдө кете ала турган даражада адамдын ичиндеги потенциалды ачыш керек. Мисалы, адамдын мээсинде 40 миллиард, 80 миллиардтан 100 миллиардка чейин нейрондор бар экен. Мен мына ой өрүшү кругозор китебимде берип кеткенмин. Адам 100 жашка чыкканда анын бар болгону 5-10 гана проценти же иштеп, же иштебестен кетет экен. Мына бул жакта өтө чоң, кол тийилбеген дың жер дегендей биздин потенциал жатат. Бар болгону биз ошол үчүн дагы адамдын акыл маданиятыны өстүрүп, ошондо гана биз баягы жасалма интеллектке дагы, ааламдашууга дагы, стресстүү азыркы тез өзгөрүп жаткан заманыбызга дагы адамды ылайыкташа билип, тең ата адамдыкты сактап жашап кетүүгө даяр болобуз деген ойдомун. Гапыр агайдын сөзүн мен кичине багы мындай кортундап койгум келип атат да, жасалма интеллектке жаандуу интеллекттин потенциалы менен жооп берели деген айтып атат. Азыр ошол жерге сөзүңүздөргө аралчы. Жасалма интеллект бул биздин душманыбыз эмес. Жасалма интеллект бул негизичи адамзатта тарыхта баарыбыз деле билебиз, дайыма эле өнүгүүлөр болуп келген, боло берет, дагы болот. Биз муну курал катары адамзаттын жыргалчылыгы үчүн гана пайдаланышыбыз керек. Жанагы кесип аткан ашканадагы бычак бир эле учурда жардамчы, бир эле учурда курал сыяктуу пайдалангандай. Мисалы, медицинада карасак, эмне деген өзгөрүүлөр бар, УЗИ деген сыяктуучу, бирок андан врачтын жумушу азайып калган жок да. Ал андан көбүрөөк дарыгерлерге, көбүрөөк мындай пациенттерге дегеним, көбүрөөк адамдарга жардам берип атпайбы? Так ошол сыяктуу, ал мисалы көчө ошо айтишниктер баарыбыз эле бир ойго келдик. Биз бул куралды өзүбүзгө иштетип, жардамчы катары кылып, муну менен андан ары гана жакшылап, мындан дагы жакшы коомду түзгөнгө эле аракет кылып эле алдыга жыла беришибиз керек. Мына ушул жерге бир кошумча кылып кетейин. Тарыхта мындай окуялар болгондо бир кезде луддистик кыймыл деген пайда болгон. Европа, Америкада луддистик кыймыл. Ал дегени жаңы пайда болгон техника биздин ишибизди алып коет, жумушубузду алып коет деген дагы кубалдыны, ломду алып туруп техниканы талкалап кирген адамдарчы. Көрсө алар бар болгон адамга кызмат кылса болот экен да. Эми бул бир аз копол салыштыруу болгону менен жасалма интеллект, IT технология бардыгы булар жаман эмес. Бар болгону адам ошонун алдыда алсыз болуп калбасын дегендей. Адамды күчтөндүрүү, адамдын адамдык дараметин арттырууга өзгөчө басым жасай турган учур келди дегенди гана айтып атабыз.